Жыланın içine girsem bir balası жүрүптүр. Жыланın içinde. Чын бул болгон окуя. Төкмөй жок. Сүйлөгөнчө ичсең депутат болуп элекмин, президент болуп элекмин. Жок, аны даярдаган эмесмин. Мен көпчүлүк пранк тартып атканда даярданбайм. Атайын ушул сөздү ушул жерден айтайын, анан ушундай кылайын деп даярданбай эле ошол болуп аткан ситуацияга жараша эле шуткаларды айтып кете берем. Амин. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube көрүүчүлөрү? Сиздер менен кайрадан Gentleman Club YouTube каналы Ким элең, ким болдуң көрсөтүүсү. Жана көрсөтүүнүн алып баруучусу мен сиздер менен Нуржит Анарбаев. Саламатсыздарбы, анда эмесе биз бүгүн көрсөтүүбүздү көп күтүрбөстөн баштайбыз. Бүгүнкү Ким элең, ким болдуң көрсөтүүсүнүн кезектеги коногу жөнүндө сиздерге кыскача маалымат бере кетейин. Бул инсан алып баруучу, теле алып баруучу New TV каналынын жүзү десек адашпайбыз. Бирок бул инсанга көбүрөөк пранкер десең жарашат. Кыргызстандын мыкты пранкерлердин бири Азирет Осмонов. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Кош келипсиз. Кош көрдүк. Манайыңыз кандай? Жакшы манай. Өзүңөрдө кандай? Бизде сонун жогорку деңгээлде. Аны эмесе бүгүн көрсөтүүбүздү баштайбыз. Сиз алгач жалпы YouTube көрүүчүлөр менен кыскача саламдашып алсаңыз, андан соң көрсөтүүбүздү ары көздөй улантабыз. Жалпы ушул Gentleman Club YouTube каналынын көрүүчүлөрүнө чоң салам. Бул эфирди көрүп аткан ар бир көрүүчүлөр сөзсүз түрдө YouTube каналга жазылып, комментарий жазып, лайк басканды унутпашыбыз керек. Анан башкаларга да бөлүшүп, кыскасы өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди алдына калтырып коюңуздар. Аны эмесе Ким элең, ким болдуң көрсөтүүсүнөн баштайбыз. Ким элең, ким болдуң көрсөтүүнүн аталышы өзү суроо берип турат. Мен ойлойм, сиз бүгүн көрсөтүүгө даярданбай эле келдиңиз. Себеби сиз мыкты импровизаторсуз. Мен билген импровизаторлордун эң мыкты импровизатор сизсиз. Андыктан сизге суроону берейин. Бүгүн көрсөтүүнүн эң маанилүү жана эң биринчи суроосу. Сиз ким элеңиз? Деги эле сиздин кыскача өмүр баяныңыз жөнүндө айтып берсеңиз. Мен ким элем? Мен качан ким элем? Мындан канча жыл мурун? Сиз мына ушул деңгээлге жеткенге чейин, Мен бул деңгээлге жеткенге чейин, кайсы деңгээлге бирок? эл таанылганга чейин, Азирет Осмонов деген элдер кача турган болгонго чейин сиз ким элеңиз? Ага чейин деле Азирет Осмонов болчумун негизичи. Анан окууну бүтүп, жогорку окуу жайда журналистика факультетин аяктагам. Телевидениеде кызмат кылып атам. Кызмат кылгам. Анан ошентип жумуштун аркасы менен, телеканалдын аркасы менен, New TV'нын аркасы менен ошентип бир аз да болсо элибизге жүзүбүз таанылып калды. Демек сиз New TV аркылуу элге таанылдым десеңиз болот. Сиздин мектеп учурларыңызда, деги эле жаштык кезиңизде өткөн кызыктуу окуяларыңыз жөнүндө айтып берсеңиз. Чай ичпейлиби бир аз? Мектеп учурда кандай кызыктуу окуялар болгон? Мектепте көп эле кызыктуу окуялар болот го. Ооба. Ошону эстей албайм деп кой. Кимдер менен кызыктуу окуя болгон? Мугалимдер мененби, классташтар мененби, көбүнчө кыздар менен болот го окуялар. Окуялар мен өлө тентек болчумун мектепте. Анан баягы классташ кыздарга тийишип, мугалимдерден токмок жеп, алардын байкелеринен токмок жеп. Кыздардынбы же? Жашоом аябай скучный өткөн эле. Мугалимдерден, ооба. Акелериненби? Жок, мугалимдерден, кыздардын акелеринен. Ошону айтып коеюн дегем. Университетте кандай окуяларыңыз болгон? Университетте кандай окуялар болгон? Университетте көп окуялар болгон. Кызыктуусун айтыш керек болот ошондо. Кызыктуусун айтышың, эсте каларлуу. Эсте каларлуу, ошону айта албайм деп кой, ошо көп азымды эстей албайм. Эсте каларлуу бир укмуш моундай окуя болуп деп айтып берет го, андай айта албайм. Анда эмеске бир аз эстете кетейин. Сиздин угушум боюнча 7 жашыңызда жылан жуткан дейт, ошол чынбы? Ооба, жылан жуткан. Жылан жутуп, жыландын ичине кирсем бир баласы жүрүптүр. Жыландын ичиндечи. Чын бул болгон окуя. Анан ошол экөөбүз дос болуп калабыз. Анан ал ургачы болчу, ал жылан. Ургачы? Ооба. Анан ургач жылан болчу. Анан ал жыланды башка жылан алып качып кетип, ошентип аны албай калгам ошол жыланды. Демек сиз жуткансыздар туурабы баары бир? Мен жылан жуткам, жылан мени жутуп алган. Көрүнбөйт го көрүнүшүңүздөн. Улантабыз, анда эмесе мындай каналда иштеп жүргөн учуруңузда кандай кызыктуу окуялар болгон? Кандай мындай сизге жакпаган учурлар болгон же болбосо бир аз шерменделүү окуялар болгон?
телеканалда кызыктуу окуялар аябай көп болот. New TV'да биринчи эртең мененки программа алып барчумун. Эртең мененки Таңманай деген программаны Акмарал деген кесиптешибиз бар болчу. Экөөбүз эртең менен алып барчубуз. Анан баягы сюжеттер болот да, рекламалар болот. Ал учурда биз бош болуп калабыз. Анан ошол учурда экөөбүз гөө алаксып кеткенбиз го. Инстаграмга тарыхча тартып атып, история тартып атып, анан баягы эфирдин башталып кеткенин билбей калыптырбыз да. Эфирде турабыз, экөөбүз кат кырып, неме тартып, история тартып атабыз. Демек эфирде прямой Ооба, прямой эфир. Ооба, история тартып атабыз анан. Эфирде бул жака кыйкырып атат режиссер. Силер эфирдесиңер депчи анан. Шашылыш карап эле экөөбүздүн эле шокпуз, эмне дешибизди билбей экөөбүз күлүп, анан күлүп атабыз. Ошентип аябай кызыктуу окуя болду. Эчтеке болбогондо эле эфирди улантасыздар. Ооба, ушул жерден сен дагы күлүп койушуң керек болду. Аябай жакшы окуя экен. Күлкүлүү экен аябай. Сиз мындай Instagram баракчаңызда аябай көп пранк тартасыз, пранктар киргизесиз. Ошол видеолоруңуздан бирөөсүнөн көрүп калдым. Сиз эки кызга I want to kiss you деген экенсиз. Анын котормосу мен сиздер менен өбүшкүм келет. Ошол суроону сиз даярдап келгенсизби же болбосо ошол жерде кыздарды көрүп эле мындай өбөм дегенсизби? Жок, аны даярдаган эмесмин. Мен көпчүлүк пранк тартып атканда даярданбайм, атайын ушул сөздү ушул жерден айтайын, анан ушундай кылайын деп даярданбай эле ошол болуп аткан ситуацияга жараша эле шуткаларды айтып кете беребиз. Анжелика айым менен жанагы ыйык микрофон жөнүндө сөз болуп кеткен. Ошол сөздөн кийин Айжамал айым менен сизде кандайдыр бир пикир келишпестиктер болгонбу? Анжелика айым менен. Ушул окуя өмүр бою эле менин атымды кылат окшойт го. Анжелика эжеке экөөбүздүкү пикир келишпестик болгон жок. Эжекебиз бизге жазды, мага жазды. Туура эмес, ушундай видеону чыгарыптырсың деген өңүттө жазды. Анан мен дагы эми эркек катары кечирип коюңуз деп кечирим сурагам. Ошону менен экөөбүздүн мамилебиз ошентип эле бүткөн. Эч кандай мындай пикир келишпештик, анан уруш талаш болгон эмес. Демек азыр деле мамилеңиз жакшы. Ооба, жакшы. Бирок сиз ошол видео менен элге таанылдыңыз да, ошондой ойлойсузбу? Жок, антип ойлобойм. Жок, антип ойлойм. Негизи мындай, ал жактан дагы бар. Бирок ага чейин деле мен пранктарым элдер көрчү, тааныган адамдар деле таанычу. Андан кийин көбүрөөк таанып калышты. Ооба, ошондой болушуң себеби мен деле ошондон кийин сизди таанып атам. Жинди десе. Ии. Ага чейин тааныбайт белең. Тааныбайт элем да. Кечирип коюңуз. Таарындым мен сага. Бир каш кармай кечиңиз эми. Сиздин пранктарыңыз аябай эле мындай мыкты десем болот. Мына ошол пранктарыңыздын биринде көрүп калдым. Сиз бир өзбек кызына өзүңүздүн сүйүүңүздү арнаган экенсиз. Сиз ошол кызды чындап эле сүйгөнсүзбү? Жок. Ал эми образ да, ал пранк дегендей, анан ошол жерден эле тийишип эле мен сизди сүйүп калдым деп эле ошондой айтылган сөздөр да. Бирок өзбек кызы сүйгөн эмесмин, чынын айтканда. Бирок сүйөнүп айткансыз. Апасынын көзүнө алам дегенсиз. Ооба, тамаша. Калың канча болчу? Калың канча болчу? Унутуп калдым уже. $10,000. $10,000 болчу, э. Ошо $10,000 таппай жүрөм ошо. Өзбекче канал болайын. Үйлөнөт элеңиз, э? Алат элеңиз, э? Алат элем. Жакшы. Сиздин мектеп учуруңузда эжекелерди пранкка салган учурлар болгонбу? Жок, мен мектеп учурда салсам керек мындай. Бирде, короче, мондай болгон. Жанагындай барактарды мондай кылып, мондай жасап туруп, анан мондай кылып, урсаң пах эт жарылат болчу да, анан ошондой кылып ойноп атабыз класста. Анда кичинекей болчубуз. Андан эшикте турам мен. Класстын эшигинде турам. Азыр эшикти ким ачса да мен ошону чочутам депчи. Даяр болуп турам, бир мезгилде эшик ачылды. Пах десем эжекебиз экен. Эжеке? Ооба, өзүнүн эжебиз экен. Анан ошентип бир сыйра токмак жеп алып, анан жакшынакай болуп кетип калганбыз. Жакшы. Сиз кыз Ами. Чочтат кой. Эжекеңизге салам. Бул дагы Эжекеңиз пахылдакпы бул? Кайтар дүйнө деп коет го муну. Ооба. Жигитке жетинчүнөр аздык кылат дейт. Сизге мына эл билбеген кандай таланттарыңыз бар? Эл билбеген таланттар. Эл билет го дейм менин таланттарымдын баарын эле. Андан башка талантым деле жок. Үйдө кандай жумуштар жасайсыз? Үйдө кандай жумуштар жасайм? Үйдө мен эми шаарда турган үчүн үйдө жасаган жумуштар деле жок. Тамак жасай албайм, чынын айтканда. Такыр эле. Ооба, такырга эле келип калат. Куруй албайсызбы? Тукум курuyм. Тукум куруйсуз. Жакшы. Чай кайната аласызбы? Жок, ошо чай кайната албайм. Тефаль баса албайм дажычы, мындай. Басып коюң, ошону билбейм да кандай басыш керек экенин. Келиңиз анда чайны ичели. Чай куйчу. Чай жакшы болуптур эй. Жакшы, аябай. Анда эмесе мен ким элең деген суроого
толугу менен жооп алдым окшойт. Ошондой. Теле көрүүчүлөр дагы туура жооп алды. Анда эмесе бүгүн көрсөтүүнүн оюнуна өтөлү. Даярсызбы? Даярбыз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз бүгүнкү көрсөтүүбүздүн оюнуна өтсөк, алдыбызда баклажка турат, ичинде суу. Бул ичине ал соска деп коебу? Азыр шулар менен Соска белки эме болот. бул үпчү ошондой. Бул үпчү болот. Шаардык занча билбейбиз. Азыр мына ушуларды биз ичебиз. Оозу тешилген. Ким акыркы ичип бүткөн, ошол каалаган инсан шарт берет. Ошол сиз мен утулсам, сиз шарт бересиз. Эгерде сиз утулсаңыз, мен сизге шарт берем. Ким биринчи ичип Ким акыркы ичип бүткөн утулат. утулат. Акыркы Ким ичип биринчи ичип бүткөн утат. тапшырма берет. Аны оюн жүрүшүнө көрөбүз азыр. Макул, экөөбүз жарышабызбы? Экөөбүз жарышабыз. Силер уже машык алган болушуңар керек, суу. Ушунун баарын кантип ичебиз? Билбейм, жашты десе бир ичебиз эми. Азайтып коюп жарышсак болбойбу мындай жарымын? Баарын ич керек да. Кетти анда жарышса Анда 1 жарыша. 2 3 аш эмес суу болсун, Тешилген. Тешилбептир да булай. Мен тешилдим. Сеники тешилиптир. Тешип алсам болобу? Тешип алыңыз. Чоң тешип албаган аны. Төкмөй жок, сүйлөгөнчө ичсең. Төгүлүп атат. Төгүлүп атат. Шашпа дейм. Шашпай. Сиз мени аластап атпайсызбы? Oyun ayağına prank deçilen Азайтат окшойт чын. İçirip alып. Жок, азайтпа, каяка азайтасың? Бул ич бүткүчү көрсөтүүдүк айт го. Жок, шашпады. Тетигилер кимдер? Төгүлгөн жок. Мындай эле ичпейлиби? Айырмасы жок экен. Тыгылып калабыз анда. Могу кызык болот да менен ошону жашты иштейбиз. Кой турганда, эмен сууну жөн эле ичип атасыз. Андан көрө чай ичсек болот эле. Жок, суу өмүр булак деп коет. Хорошо. Ben büttüm Ben büttüm da. Ama telefonga tiybesin bolay. Жарылып кетпеди. Басымызга чыдабады го баклажка. Жок, мына ичип бүтпөдүм ами. Мынакей урматтуу YouTube көрүүчүлөр, сиздер көргөндөй мен утулдум. Мен Азирет Байкени сыйлап, атайын утулуп бердим. Баклажка жана сыйласаң деле утулдум сен. Баклажка жана айтып койгом ушундай жарыласын деп. Атайын ушундай неме Мен болгон. деле атай кылдым мындай. Бираз сиздердин YouTube каналыңарга ушундай Азирет Осмоновдун бетине суу атылып кетти деп койсоңор эртең анонс кылып. Аны биз деле ошентип коебуз. Ошону айтып коеюн. Мен утулдум, сиздин мага берген тапшырмаңыз. Шашпа деп туруп. Сага бере турган тапшырмайм. Ушул жерден эмне кылыш керек да турабы? Бул жерде эмне кыла алабыз экөөбүз? Так. Сен анда азыр досуңа чаласың. Чалсаң досуңа. Кайсынысынан чалайын? Жок, неме берсең мен өзүм тандап туруп чалып берем сенин контактыңанчы бирөөгө. Алло, Бектур. Тимур. Мен Нуржигит. Ана шаласыңар, аке зовут элем мен. Неме, Бектур каердачы? Бектур үйдө? Бер турбайсызбы? 5-10 тең чалган, Акай, 5 тең чалган. акай, срочный ишим бар эле да. Кандай иш? Алло. Туштарым деген. Алло. 2-3 мүнөт деген.
Жок, азыр немен сурап алалы деп атканбыз да, кой жок беле коюңарда? Я. Коюңарда жоочун кой жокпу? Кой жок дейсиңби? Коюңардачы башка кой жокпу дейм. Биздин бир кой жок болуп атат да, кашка болчу. И боз болчу да, желиндеп калган уже туюндепчи. Жок, biz кошпойбузбу эч жака чыгарбайбыз биз. Силер кошпой, меники да кошулбайт болчу да, анан кетип калдыбы деп ойлонуп атканбыз. Өткөн букаңарды эмне кылдыңар? Прикол утасыңар сен. Я, Кой түнөң болду. алло. Игнор кылып жатасың. Өлдү, эртең сени Эртең мен көрсөтөм. кой болом эртең. Эртең мара дейт болжак. Бүгүн көрсөтүүнүн эң маанилүү суроосунун экинчисин берейин. Сиз ким болдуңуз? Мен ким болдум? Мен укмуш деле эч ким болгон жокмун. Мен кадимкидей эле силерге окшогон эле тамада болдум, алып баруучу болдум, теле алып баруучу болдум, пранкер болдум. Болду ошол эле. Болду. Ооба, эми башка эч ким боло элекмин да. Бирок сиз Ата боло элекмин, депутат боло элекмин, президент боло элекмин. Бака ушул эле. Буюрса эми болобуз. кандай жетишкендикке жеттиңиз анда? Ушул жана айтып бериңиз. Жетишкендиктергеби? Эмне жетишкендиктерге жеттим? Теле жаатында бир топ тажрыйба топтодум 3 жыл ичинде, 4 жыл ичинде. Ушул жетишкендик мен үчүн биринчиден, экинчиден бир аз да болсо ошол элибизге таанылып калдык. Башка эмне жетишкендик? Көп деле жетишкендикке жетиштим деп ойлобойм мен. Буюрса эми аракет кылып атабыз ошо ийгиликке карай. Эми өзүмө тиешелүү бир аз ийгилик жараткандырмын, бирок өзүм аябай ийгиликтүү адаммын деп эсептебейм. Коронавирус болуп жатат дүйнө жүзүндө. Эгерде сиз коронавируска чагылып калсаңыз эмне болосуз? Эмне кылат элеңиз? Страшный сөйлөсүң го. Коронавируска чалдыгып калсамбы? Анда мен коронавируска чалдыгып калат элем. Сен мисалы, сен эмне кылмаксың? Менби үйдө жатмакмын. Базар жок, өтө чоң жага ачылыш кылмак экенсиң. Ооба, жаман чоң пайда келтирмекмин да. Кыргызстангачы. Өзү 6 миллион болсок. Мен жатмак эмесмин. Неге? Турмакмын мен. Азыр дал ушул турган жериңизден мени пранкка салыңызчы, импровизацияны иштетип. Дал ушул жерде. Ушул жерденби? Так, пранктын эми көп түрү бар негизичи. Хард пранк деп коет. Азыр жаңы эле силер кылдыңар анычы. Келип чочтуп, коркутуп, адамды коркутуу, анан басымтуу менен ушундай хард пранк деп коет да анычы. Катуу пранк деп коет. Анан лайт пранк дейт. Мен ошол лайт пранкты кылам көбүнчө. Бул ошол позитивдүү пранктар да, мындай эч кандай бирөөнү коркутпайсың, үркүтпөйсүн, чочутпайсың. Жөн гана ошол сөз менен эле тамашага салуу. Азыр биз ошондо Сага азыр хард пранк. Аны эсе бүгүнкү көрсөтүүбүздү акырынан жыйынтайбыз. Сизге келип бергениңиз үчүн аябай терең ыраазычылык билдиребиз. Бизди сыйлап, көрсөтүүбүздү сыйлап келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Жалпы YouTube көрүүчүлөргө кыскача салмашып алсаңыз жана бүтүрүп алсак. Соңку жыйынтыктооч сөзүбүз. Жалпы ушул каналдын, YouTube каналдын жана ошондой эле программанын көрүүчүлөрүнө терең ыраазычылык билдирем. Программанын аягына чейин көргөн болсоңуздар, ишиңиздерге ийгилик, сиздердин дагы чакырганыңыздарга терең ыраазычылык. Аябай сонун жерде студияңар бар экен, ачык асманда, Жалал абадтын үстүндө. Ушинтип мыкты конокторду чакырып, кызыктуу эфир кыла беришиңизге тилектешпиз. Сөзсүз түрдө анан каналга жазылып, лайк басып, комментарий жазыш керек. Ошол эле биздин ютуберлердин, блогерлердин сөзү ушул эле. Сизге чоң рахмат. Силерге да. Аны эмесе урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен болгон Gentleman Club YouTube каналы, Гапаров Production студиясы, ким элең ким болдун көрсөтүүсү жана көрсөтүүнү алып баруучусу мен Нуржигит Анарбаев.
Gentleman Club YouTube каналына катталууну унутпойбуз. Коңгуроonu басыңыздар, себеби дегенде бардык кызыктуу окуялар дал ушул каналда болот. Ана эмесе кийинки көрсөтүүлөрдө көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.